Assalamu alaikum. Туғандар бүгін Қарасудағы Сарықолоттон, Сарықолоттун жанындагы 5 үй тактап айтканда жаңы барактан сатыла турган үй көрсөтөбүз. Жайгашкан жерин билип алыңыздар. Карасунун базарынан чыгып, Курбанкарадан өтүп Сарықолотко келдик, Сарықолотко. Тетиги жердеги мектептен Россия май куючу жайынан дагы бери өттүк. Муслима дүкөнүнөн сол капталга мына сиздер көрүп турган көчөгө бурулат экенбиз дагы ичкерки тарапка бир канча чакырым жүрөбүз. Сатыла турган үй мына ушул тарапта жайгашыптыр. Дарегин түшүндүңүздөрбү? Бул жерден өткөн болсоңуздар Бирдик, Жарос, Ташарык тарапка чыгып барасыздар, аны жакшы билесиздер. Ал жака жүрбөйсүздөр. Дүкөндөн эле солго бурулат экенсиздер, жаңы баракка киресиздер. Жанакы сиздерге айткан ачакай жолдон оң тарапка бурулуп, туугандар, биз бул жолду бир канча 150 метр жүрдүк. Кайрадан 4 көчөгө келет экенсиздер же тактап айтканда мына бул подстанцияга келсеңиздер, сатыла турган үй мына ушул жерде жайгашыптыр, туугандар. Оң капталдагы үйдү көрүп турасыздарбы? Мына ушул толук бүтө элек 8 сотук жерде жайгашкан үй сатылат экен. Эси бизди ушул жерде күтүп алды. Эми калган маалыматты өзүнүн оозунан угалы. Ассаламу алейкум. Алейкум ассалам. Таксыр кандайсыз? Кудайга шүгүр, кызматка чакырган экенсиз. Ооба, кызматка чакырдым. Үйдү сатыга коюп турсуз. Буюрса сатып алайын. Бул эми азыркы эски баякы 5 үйбү? Эми эски 5 үй, бирок эми жаңы барак дептер айтып коюшат, эми ар ким ар кандай жооп. Жаңы барак. Төрт көчөнүн боюндагы биринчи эмес, ошондо сиздин үйүңүз экинчи чек болуп калат экен да, туурабы? 8 сотук дедиңизби жериңиз? 8 сотук. Бул үйүңүз канча болуп калды? Бул үй 4 бөлмө, 9га 11 да. 9га 11. Буга жери бир аз уклонный болгон үчүн фундаментти түздөгөн экенсиз да? Ооба, фундамент түздөгөн. Ошол түздөлгөн жак подвал бар, 2 бөлмөсү бар. Подвал дагы барбы? Демек 4 бөлмө үй, анан 2 бөлмө подвалы менен экен да бунуңуз, а? Ооба. Бул алдыңкы тарабыны чыгарган экенсиз да? Лестница тарабыны. 9га 11 дедиңизби? Ооба, 9га 11. Кайсы жылы салынды эле? Так, билбейт ошо 2018 болуш керек же 2019 ушундай. Ошол жылдары. Ошол жылдары. Чесме поездтун макетиптир. Бул кандай эми? Бул экинчи кабатын деле ачып була берсек боло береби? Буласа болот, ооба, чесме поездтар. Фундамент, подушкалар куюлганбы жакшы эле? Ооба. Эми границаңыз алдыңкы тарап фундаменти кайсыл жерге чейин келет? Ошо мына фундаменттен 2 метр бери ташталып өтөт да. 2 метр жер ташталган. Сиз да таштагансызбы? Ооба, мен да таштагам. 2 метр таштагансыз. Бул тарабында болсо көчөлөр кете берет экен, а? Ооба, бул тарап кете берет көчө. Светтер барбы ака? Светтер бар, мына көрүп тургандай жаныңыздарда трансформатор турат. Суучу? Су деле бар буга. Таза суу барбы? Агым суу барбы? Су бар. Жүрүңүз, кана, үйгө киреличи. Проегини бери көрсөтүңүзчү. Бул эми лестница аркы ичкерки тарабынан кирет окшойбуз. Ооба, ичкерки тарабынан. Если кааласаңыздар, бул жактан деле чыгарып алсаңыздар. Ачып алса боло берет. Бирок мен негизи бул жакта лестницаны түз алып барып туруп душой кылайын деген өз пландары боюнча. Бул жака өстүрүп туруп деңиз, а? Өстүрүп туруп, дальше конвертин алып туруп чекесин тостуруп. Эми ар ким өзүнө жараша көрөт. Карап көрөт деңиз. Ар бир бөлмөгө бирден терезе коюпсуз эми, алдыңкы капталка тараптарында. Лестница бүткөнбү? Лестница бүткөн, даяр. Даяр экен да. Шыбак иштери, монтаж иштери, анан ремонт иштерин башташ керек экен да мында. Ооба, ошол. Үстүнү тиники менен жаапсыз. Кар тормуздар коюлуп тур, өстүрмөсүн өстүрөт экенсиздер. Улай иштери бүтө эле экен, шыбак иштери, ичкерки. Кана жүрүңүз жака. Бул лестница кандай бул? 2 метрден бир аз ашыгыракпы, туурасы? Ооба, болжолдо ошону коюп коет. Кенен болсун деп. Кенен лестница коюлуп тур, бунун дагы алдыңкы тарабына мындай өстүрмөсү өстүрүлүп чыгып, жогорку тараптары үй менен кошо жабылыптыр. Мына коридорда ошо узунураак болсун лестницага кошуп чыгардык да, коридордо узунураак болсун. Бул жак коридор деңиз. Эшиктен лестницадан бери чыкканда перекошканан коридор болуп кетет экен да бул жериңиз. Туурабы? Жанагы сиз айткан өстүрүп жүрсө болот деген жериңиз бул жериңиз. Ооба, бул жер. Подвалга ылдыйынан киребизби, капталына? Ошонун түбүнөн подвал кирет, үстү душ болуп кала берет да. Мынакей, проект. 2 бөлмөнүн түбү подвалга ушул жерден кирет экенсиздер. Кааласаңыздар бул жагын өстүрүп, душ кылып алсаңыздар болот экен. 9га 11 болгондо бул коридоруңуз бир 3-кө 4 го дейм узун турасы. Ошондой болуп калса керек болжол. Тосын айта албайм. Ар бир бөлмөгө өзүнчө кирет экенсиздер. Ооба, ар бир бөлмөгө өзүнчө эшиктер коюлган болчу. Тумба чесме поезд бул эшиктин үстүнө дагы чесме поезд койгансызбы? Ооба. Мощный кылган экенсиз да. Ооба, эми буюрса колдон келсе. Неге сатып атасыз бул үйдү?
Акча керек болуп атат. Ошол себептен сатып атасыз. Бул жыгачтар эмне болот ака? Кетеби? Жыгачтар билбейм, алар менен көрөт да эми сүйлөшөбүз. Болбосо калтырып эле кое беребиз, если жакшы сүйлөшөбүз. Келишип калсаңыз калтырат экенсиз да? Бул жагында ар бир 4 эшикке, 4 бөлмөгө 4 эшиктен кирип барат экенсиздер. Коридор узун турасы болжолдуу 3кө 4 болгон коридор бар экен. Перекошкадан мына лестницадан ичкери кирип келгениңиздерде. Оң жагыңыздан баштай берейинчи. Бул бөлмөңүз кандай болду? Бул бөлмө Чакан бөлмө экен бунуңуз. 3,5 3,5 дейм болжолдуу. Болжолдуу ошондой болуш керек. Көчө тарабында бир терезе жайгашыптыр. Алдыңкы күнчыгыш тарабында дагы бир терезе бар экен. Карагайбы мына таштамайларыңыз? Ооба, карагай болуш керек. Алган адам эми каласа усиление кылып алса деле боло берет экен да, туура? Ошо баягы кылып койгонбуз да. Кааласаңыздар усиление кылып, полуну жыгачтан таштамайлар ташталыптыр. Сейсмопоезд тумба бүт бар кетиптир туугандар. Терезелердин үстүнө дагы сейсмопоезддар кетиптир. Жүрүңүздөр. Бул бөлмөдөн өтсөңүздөр, жогорку 4 тараптагы бөлмөгө кирет экенсиздер. Эми бул жериңиз конок бөлмө болсо керек. Ооба, конок бөлмө. Конок бөлмө сиздер көргөн. Узун турасы болжолдуу 3,20га 5 болгон бөлмө. Көчө тарабындагы терезеси сиздер көргөн сейсмопоезд, тумба, ылдыйкы тараптары подвал, кирүүчү ходдору каралыптыр, бар экен. Муну болсо кааласаңыздар ушул бойдон, кааласаңыздар арасына усиление кылып кошуп алсаңыздар болот экен. Ылай иштер бүтө эле экен да, черный потолок. Ооба, бүтө эле. О сейсмопоезддан жана айткандай улап туруп кетсек боло береби? Мансард кылып, Болот буюрса. 2 кабат кылып дегендей. 2 эшиктин ортосуна болсо мына мындай тумбалар чыгыптыр. Арматура таштагансызбы ичине, ака? Ооба, таштаган арматура. Барбы? Жогорусуна связка болуп, сейсмопоезддар өтүптүр. Бунуңуз деле эми конок бөлмө экен. Ооба, бул деле ошол конок. Размери ошондой эле. Размери 2 бөлмөнүкү бирдей эле. Ишин толтурат экенбиз а бунун? Ооба, бул толтурулат. Бул жагы подвал болуп калат ошондо. Бул жагын тегиздеп толтуруп алат экенсиздер. Бул тарабын болсо подвал кылып алсаңыздар болот экен. Кирпичтер башталган жерге кара кагаздар, кыскасы бүт бардыгы талаптын негизинде жасалганлыктыр да. Бунуңуз дагы чакан бөлмө экен эми. Ооба, бул жака өзү негизи печка коюп эле полный утепление кылып кышкы бөлмө кылыш керек болчу негизи. Эми кухня кылып койсок болот экен да. Кухня болсо деле болот, эми аргы печка болсо деле болот. Бул бөлмө менен аркы бөлмө экөөнүн ортосуна печка коюш. Бул жакта печканын орду барбы? Ооба, печканын орду бар. Бул 2 бөлмөнүн ортосунда печкенин местасы дагы каралыптыр, mooрлору дагы чыгыптыр. 3,5га 3,5 болгон болжолдуу бөлмө, мына сиздер көрүп турган печканын местасы бар экен. Кааласаңыздар куруп, кааласаңыздар жаап алсаңыздар болот экен кыскасы. Документтер жакшы элеби таксыр? Ооба, документтери бар, бүт бар, кызметтери бар, АПСлар да бүткөн. Бары бүткөн. 8 сотук. 8 сотук. Эми бул жагы кайсы жерге чейин барабыз? Бул жагы ошол дөңгө чейин казылган жерге чейин. Аркы тарабычы? Аркы тарабы эми коңшуларды болуп кетет да. Эми бул дөңсөнү деле бак кылып, карап иштетсек боло берсе керек. Өз негизи бул дөңсө чек эмес да. Мал сал байлап иштетсе болот. Жайыт жер. Жайыт жер ал жер. Суу өтөбү ушул жерден? Суу мурда өтөт эле. Азыр мурда ушул жерге эгин эгишчү да адамдар. Азыр эгин экпегенге суу эчким куруп келген эчким жок. Ошон үчүн суу жок азыр. Арык бар экен, бирок суу жок экен да. Болот бирок. Граница мына ушул жогорку тараптагы арыкка чейин келет экенсиздер. Бул жакта болсо агым суу келген окшойт мына тал теректерге, Ооба, келген бул жака экөгөр бул жерге чейин келиптир, андан бери ачып өзүңүздөр баксак кылып, жеңил тармакта, багманчылык тармакта иштетсеңиздер болот экен. 8 сотук жерде жайгашкан үйдү көрдүңүздөр. Бул жагы капталкы тарабындагы конок бөлмөнүн дагы бир терезеси турат. Ага жанаша печке, кухнянын алдыңкы тарабындагы терезеси. Бул эми баасын канча дейсиз ака? Эми баасыны 1,9 миллион кеми бар деп атабыз, эми сурай бересиздер да. 1,9 миллион сом. Кеми барбы? Ооба, кеми бар. Түшүп бересизби? Ооба, түшүп беребиз. Варианты барбы жокпу? Вариант карап көрөбүз. Если неме болсо, макул деле болобуз, варианттарга деле карап. Эми сизге мунал жагын берип турайын, кичине бир бөлүгүнү коюп берип туруң мага 1-2 айга дегендер болсо. Ооба, если туура келип калсак, макул деле болобуз, сүйлөшөбүз. Мектепке бала бакчага кайсы жака барабыз? Мектеп бала бакчага эми азыр пока салына элек, пока Саргулотко барып келип турабыз. Канча чакырым жол жүрөбүз ал жака? Анысын билбей эткем. Канча бир 2-3 чакырым. Ошондой болуп калыш керек, болжолдучу 2-3 чакырым болуш керек. Мен жыйынтыктайм туугандар. Үйдү көрдүңүздөр. Сары Колоттон киргенде эски беш үй, азыркы жаңы барактан, мына сиздер экрандан көрүп турган 8 сотук жердеги 9га 11 болгон 4 бөлмө үй сатылат экен. Баасын уктуңуздарбы, баасын?
1 миллион 900 000 сом. Кеми дагы бар экен, варианты дагы бар экен. Кыскасы илебой жолунан сүйлөшсөңүздөр болот экен. Чалып көрүңүздөр. Бүт маалыматты бердикпи таксыр? Ооба, буюрса бердик го дейм. Соодаңызды берсин. Рахмат. Жакшы бир адамдарга насип кылсын. Алган адамга да жакшы насип кылсын деп туралы эми. Мына мындай кылып жакшынакай кылып үй кылып аласыз. Аман болуңуздар. Тескары менен чогуу болуп туруңуздар. Үй сатылат. Мына сиздер экрандан көрүп турган баасын уктуңуздар.